Албетте тагдырга баардык жашоодо боло турган ийне жибине чейин баары жазылган. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи айткан Муслим деген хадисте Аллах субхана таала асман жерди жарата электен мурун 50.000 жыл мурда баардык тагдырды жазып койгон деп айткан. Баардык нерсенин баары жазылган. Бирок адам баласы кандай жазылганын билбейт. Ошол себептен амал кылыш керек, аракет кылыш керек. Жакшылык жазылган, жамандык жазылганын билбейт. Бирок Аллах таала акыл берди, жакшы жаманды ажыратып койду, көрүп турат да, билип турат. Ошол себептен жакшыны үмөт кылып амал кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сураган, эгерде баардыгы жазылса эмнеге амал кылабыз дегенде, жок, амал кылгыла. Анткени ар бир эмне кандай жазылган болсо, ошого жараша жеңилдик берилет деген. Анан адам баласы билбейт да. Мисалы бирөө келип айтышы ыктымал да, мен тагдырыма ушундай жаман жазылып калса керек, мен жаман адам бойдон калам депчи. Ага ким көрсөттү тагдырды? Же көрүптүр? Көргөн жок да. Эмнеге ошол адам ойлонбойт? Мисалы мага жакшылык жазгандыр балким, кой оңолоюн, изденейин, жакшы жүрөйүн десе да болот да. Балким жакшылык жазгандыр. Ошондуктан тагдырга таянган болбойт. Тагдырда баардык нерсе жазылган, бирок ал бизге белгисиз. Адам баласы өзүнүн маңдайындагы жакшы иштерди карап, ошону умтулуп жасап, жамандан алыстап, Кудай таалага баш ийип жашаш керек. Анан ошого чыны тагдырга ишенген адам болот. Качанга да адам баласынын кудуретинде жок нерсе башына келип калса, кырсык же башка болуп кетсе, ошондо өкүнбөш керек. Ооба, бул тагдырдан экен. Мен колдон келген нерсени кылдым, бирок менин кудуретимде жок нерсе, тагдырга жазылган нерсе мага келди. Алла таалага наалатымды айтпай, сабыр кылып чыдайын деген мусулман мына ушул чыныгы. Аллах разы болсун. Эмне үчүн Аллах таала хидаятты адамдарга тандап берет? Кээ бирлерден угуп калабыз, Аллах сага жакшылык каалаптыр деп. Бир адамга Аллах жакшылык каалап, бир адамга жакшылык каалабай коюшу мүмкүнбү? Аллах субхана тааланын ар бир кылган ишинде чоң хикмат бар. Чоң данышмандык бар. Бирок адам баласы аны билиш шарт эмес. Кээ бир нерселер бизге билинет, кээ бир нерселери билинбейт. Анын сөзсүз данышмандыгы бар, себеби бар. Ошол жакшы адамдар, мисалы, Аллах субхана таала айткандай жүздөрүн алыс кылып, жүрөктөрүн буруп салды дейт да. Демек, ошондой учурлар болуп калат. Адам баласы өзү жүз буруп, өзү умтулбаса, Аллах субхана таала ошо адашууга андан ары түртүп коет. Анан бул баягы эмне себептен баланча түкүнчөнү ушундай туура жолго салып койду, муну туура эмес жолго салып койду деген бул Аллах тааланын иши. Биз анын тереңдеп баардык майда чүйдөсүн бере албайбыз. Бирок жалпысынан айтабыз, Аллах субхана тааланын данышмандыгы бар. Ошо туура жолдо кафырчылыкка кирип кеткен адам сөзсүз өзүнүн себеби бар. Өзү да себептер болгон.